Атым Ибрагим, фамилиям Жунусов. Фрукт боюнча иштейм да мен. Сухофрукт боюнча. Анан ошол бизде өндүрүштүн аздыгынан ошо өзүм аракет кылып, өндүрүш производство жасаганга аракет кылып жүрөм. Мисалга көлдүн өрүгүн алалы. Көлдүн өрүгү жыйналбай калып кетет. Ошону переработка кылганга мен аракет кылып жүрөм да көп жылдан бери. Ошо өзүм аракет кылып жасап жүрөм. Ошого ушундай эме курдум. Тааныштырайын анда. Бул жерде мына 400 метр квадрат бул жерге. Бул жерде именно ошо переработка кылат да бул жерде. Ошо оборудование менен сүйлөшүп койгом. Бирок ала элекмин да. Здание бүттү. Даяр эле почти. Производство болот да бул жерде, переработка как раз. Основной көлдүн өрүктөрү, баткендин өрүктөрү, анан аксынын сливасы болот бул жердечи. Анан алма менен кылсак да болот, груша, клубника, малиналар переработка кылсак болот да ошо. Бизде дыйкандар өндүрөт. Анан ушуну менен жөнөтөбүз. Бул Казакстан, Россияга кетиребиз. Мен өзүм көп жылдан бери, 8 жылдан бери Монголия менен иштейм. Монголияга кетиребиз. Эми как готовый продукция болуп кетпейт да. Сырье болуп кетет да. Арзан кетет да. Арзан кетет. Менин максатым ошо упаковка кылып, красивый эме чыгарып, кымбатыраак сатыш. Дубайга мисалга. Ошо спрос бар биздин продукциягачы. Ошо биздин баткендин өрүгүнө спрос бар. Америкага сатып атышат. Дубайга, мисалга Южный Корея, Япония ушундай өлкөнү Европага чыгарсак болот да. Бул жерде мына бүттү, эми буюрса оборудование мен Кытайга барып сүйлөшүп келдим. Ал жактан көрүп келдим. Канча метр квадрат? 400 метр квадрат жетет. Бул жерде ушу оборудование линия коюлат да ушундайча. Келип уже могул жерден готовый продукция чыгат. Бул жактан сырье менен кирет, готовый продукция чыгат бул жаккачы. Бар жок даярдык мына. Вентиляция эме бар жок даярдык. Только астында пол гана калды. Полду жасайбыз, красиво жанагындай эпоксидный краска менен. Канализациядан бүткөн бар жок даяр. Ушул анан бул жерде основной 5 адам иштейт максимум. Душ жасадым. Сөйтөм эми бүтүн ооба. Булар женский, мужской кылып жасап атабыз. Кургатылган кактарды жууп, тазалап, упаковка кыла турган жагы бул жак. Бул линия келгенине 5 жыл болду. Эми мына курдук. Мына бул жер сырье тура турган жер болот. Линия бул жак коюлат да. Намалкада коюлат. Сухофруктаны бул жерге жууп тазалап, жанагындай эмелер ультразвуковой эмеден эмелерди өлтүрүп, сортировка кылып чыгарып берет бул жерде. 2 линия коюлат бул жерге. Бир линиясы уже даяр. Анан тиги упаковочный сек. Ошол жерде кыздар иштешет да. Упаковка сортировка, бул жерде автоматтык сортировка болот. Ал жакка колдон да өткөрүшөт. Колдон бүт таза кийинип, бахила менен, присетка менен иштешет. Таза болот бул жак. Өзүңүздөр баардык Кыргызстандын жаран мисалы өрүктөрүбүз, баткен өрүгү башкача, бирок эл өзү кургатат. Көлдүн өрүгү кургабайт да. Астында калып кетет. Ошо көлдүн өрүгүнө өрүктөрүн ошо астында калып кетпей переработка керек да, кантчы? Переработка керек. Ал үчүн мына мен кургандай ар бир райондо болуш керек. Мен мисалга бир эле райондукуну иштете алам да. А көлдө канча район бар мисалга? Көп да. Башка региондордон ошондуктан мамлекет каржыласа, мендей адамдарга жардам берсе, биз ошо өзүдө өндүрүлгөн продукцияларды переработка кылып, сатып эме кылсак болот да. Возможность бар, аябай.